Assalamu alaikum. Birinci. Assalamu alaikum. Bugünkü soradığınız cevap berip rubrikabыздын кезектеги суроосуна көңүл бурабыз. Дагы эскерте кетчү жагдай, бул суроолордун бардыгы мага социалдык желелер аркылуу келип түшкөн. Ар кайсы убакыттарда, анан мен бардыгын эле аттарын айткым келген жок. Ошондуктан мааниси бу жерде бизге маанилүүрөөк, ким бергенине караганда. Анда биринчи суроо. Менин bir курбум өтө эле семирип баратат. Сөз кыйтсаң түшүнбөйт, айтсаң так секирип теригет, өзү сезбейт окшойт, аны кантип арактатса болот дейт. Өтө маанилүү суроо, ошончо мен тандап алдым. Анткени бүгүнкү күндө биз чындап айтканда семирип бараткан эл болдук. Илгери Америка аябай семиз эл десе, мен таң калчумун, бул кандай эл деп. Анан кийинчерээк дагы кайсыдыр бир аралдын эли жөнүндө Тынч океандагы окуп калдым эле, бүт бардыгы 100% семиздер экен деп. Бул табияттан ошондой болсо керек деп койчумун. Көрсө, мына өзүбүздүн башыбызга түшкөндө мен түшүнүп атам, бул табияттан эмес экен. Табияттан семиздер булар аз болот экен. Бүгүнкү биздин семиздердин дээрлик бардыгы өздөрү кылгандар. Оокатты туура эмес жегенден, кыймылдын жоктугунан, суу ичпегенден, анан стресс. Ошо 4 фактор семиртет адамды. Тамакты туура эмес жейт, кыймыл жок, суу ичпейт жана стресс, кыжалаттык. Стресс, албетте, суу ичпесе, тамакты туура эмес жесе, стресс болот. Калайбы, калабайбы, бул психологиялык гана эмес, стресс деген дене өзү дагы стрессте болот. Аны адам дайым сезе бербейт. Демек, буну кандай кылыш керек? Бул өтө оор маселе. Адам өзүнүн семиздигине кыжалат болбосо, мен семирип баратамын, бул кийин мен бир жеримен уруп чыкпайбы экен деп өзү ойлонбосо, бул чоң проблема. Ал байкуш ойлонбошу да мүмкүн. Бүгүн мен ушундай бир жыйынтыкка келдим. Өзүмдүн иштеп аткан ушу коомдук ишим азыр ушу арыктайм деген адамдарды, же тетирисинче семирем, же болбосо туура тамактанууну үйрөнөм деген адамдар менен күндө 4-5 адам менен сүйлөшөм. Жана мына бир жылга жакын убакыттын ичинде мен тажрыйбам ушуну көрсөттү. Салмагы өтүп бараткан адамдар дайым эле бир нерсени түшүнө бербейт экен. Мен жөнөкөй эле нерселердин сүйлөшүп, оптималдык денедеги адамдын түшүнүү процесси менен семиз адамдын түшүнүү процессин өз ара мындай салыштырып көрсөм, семиз адамдардын түшүнүшү кыйыныраак болот экен. Капа болбогула, бирок бул ушундай. Өзүңөр текшерип көрсөңөр да болот. Анан мен изилдеп көрдүм, эмнеге мындай десе, семирип бараткан адам, жоксу семиз адамдын ой жүгүртүү процессинде тоскоолдуктар көп болот экен. Аябай көп тоскоолдуктар бар экен. Мээнин иштешинде, тамак сиңирүү процессинде. Ошондуктан буларга бир сөздү дароо жеткирүү кыйын экен. Мен ушуну капа болбогула. Бул чындыгында ушундай. Медицина да ушуну билет экен. Ушуну айтат экен медицинада. Ошон үчүн биз биринчи, эгер мындай адамдарга сен ашыкча салмагыңды ташташ керексиң деп түшүндүрүп алсак, ушул бир эле сөздү, анда чоң жеңиш. Тилекке каршы муну түшүндүрүү өтө оор, өтө кыйын. Өзүнө өзү үңүлүп да карабайт экен. Ал мындай инерцияга кирип калганда, жана поезду түртүүсө кете бергендей, ал ушу семиздиктин инерциясына кирип калган, ушун менен жашоо образы кете берет. Эртең менен эптеп, септеп турат, онтолоп, сантолоп, оокатты жейт, дүпүлдөтүп, кайра кечке ушу ал байкуш сөөктөр 100 эсе оор жүктү көтөрүп жүргөнүн өзү сезет. Бирок мына ушунун эмне кылуу керек деген ойго парасат жете бербейт экен. Эгер биздин жакындарыбыз ушундай менен ооруп аткан болсо, ойбой, мен билем. Менин да жакындарымда бар ушундай проблема. Буларга түшүндүрүү аябай оор, бул аябай чоң сабырдуулукту талап кылат. Анын үстүнө эгер аял киши болсо, бул эки эсе оор. Анын үйү башка, анын күйөөсү башка. Ал арада баланы да уга бербейт. Курбуну анын үстүнө укпайт да. Ошон үчүн билбейм, буларга чогултуп алып эле 1-4 күн, 5 күн эшикке чыгара койбой, ушу жанагы чоң рубильниктерден кыйкыра бериш керекпи да деп калам да, балким угуп калат. Ой, мен чындап эле семирип кеткен окшойм, деп балким. Бир бөлмөгө алып кирип, бүт күзгү турган бөлмөгө алып кирип, же камераларга тартып 24 саат бою көрсөтүп туруш керекпи дейм. Мен билбейм кандай кылыш керек. Но кылыш керек. Буларга жеткириш керек. Биздин эл да
Бұлар biraz еркіне мани бербеген үшін мына ушундай илдетке чалдыкты. Эң коркунучтуусу семирдик келечекте чоң оорулардын дарбазасы. Мынау коркунучтуу. Азыр семирдердин кимиси менен сүйлөшпө, жообу бирдей. Мен арыктайм. Арыктайбыз да, башка эмне кылат элек? Акча жок, убакыт жок. Мына эки сөз бардығында бирдей чыгат. Убакыт жок, акча жок. Кудай көрсөтпөсүн, оорулар башталганда акча табат, үйүн да сатат, элден тилемчилик да кылат, туугандардын баарын карызга да батырат, убакыт да табылат, керебетте жатып калганда. Эми ошого чейин курбуңуз болсо түшүндүргөнгө аракет кылыңыз. Сизге Аллах ыраазы болсун. Бул оңой түшүк болбойт албетте.